Агай, негизги эки маселе да, бири ошол азыркы конституцияга баягы социал тармактарда конституция болуп калыптыр деген пикирлерди айтып атышат. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Анан экинчи маселе ушул Өмүрбек Текбаев жасаган конституция, баягы конституциянын атасымын деп дагы аталып жүргөн да. Анан ал вы никто деген сөзүн дагы бир ушундай сөздөрүн айтты да бир жалындуу. Анан андай болгондо анын жемиши кандай болду, ага өзү кандай баа берет, коомчулук кандай баа берет. Анан азыркы жаңы конституциянын долбоор боюнча талаш тартыш пикирлерге. Мындайча, жаңы конституциянын кабыл алынышы али жарыялана элек жатып эле катуу талкууга түшүп атат да. Анан буга чейин деле конституцияларды канча бир жолу өзгөрткөнбүз, алар деле жарыяланган, бир да жолу коомчулдук мындай карама-каршылык болгон эмес. Эмне себептен? Биринчи ушуну ойлонушубуз керек да. Эмне себептен ушул конституцияны али окуй элек жатышып каршы чыккандар ушунчалык көбөйүп кетти? Себеби эски менен жаңынын кармашы башталды. Реформа башталды. А реформа эч убакта тынч өтпөйт. Реформа дайыма карама-каршылыктар, кармашуулар менен өтөт. Анткени эскилер ордун жөн эле бошотуп берип койбойт. Алар жеп аткан токочунан жөн эле айрылбайт. Алар акыркы дармандары калганга чейин кармашат. Мына Текбаев айтып атпайбы? Жанындагы юристи ты никто депчи. Ал элди айтып атат ты никто депчи. Анткени элди никто кылып коюшкан алар. Ушул конституциялары мененчи. Мисалы мен өзүм ушул бүгүнкү иштеп аткан конституция менен депутаттыкка талапкерликти коеюн деп кое албай койдум. Эмне себептен? Эки себеп. Биринчиси каражатым жок. Экинчиси мен кайсы бир партиянын жетекчисине жакпайм да. Бардык партиялардын жетекчилерине жакпайм. Анткени чындыкты сүйлөйм, ачык жүрөм. Ошондуктан ал партиялардын жетекчилерине барып кошомат кылбайм. Алардын гүлүн чыгарып отун жакпайм. Ошондуктан мени эч жерде депутаттыкка кое албайм. Көрдүңбү? Алар эмне кылып салышкан? Бул конституция мененчи. Алар коррупциянын чоң кылмыштуу уюгун ачып коюшкан. Колдоо биздин баш мыйзам менен. Анан бүгүн ошондон айрылган атышат. Бир нече партиянын жетекчилери эртең никто болуп калган атат. Азыр элди никто кылып коюшса буга чейин эми өздөрү никто болуп калган атат. Ошондуктан бүгүн бул конституциянын баш мыйзамынын жаңысына акыркы дармандары калган чакты кармашка чыккан атышат. Ошондуктан булар каршы чыгышы мыйзам ченемдүүлүк. Бирок эл интеллигенция терең ойлонушу керек. Терең ойлонушу керек да. Туура, баш мыйзамды мен 1-8 жолу окуп чыктым. Дагы да окуп атам. Азыр челкеш жактары бар. Өзгөчө орусчадан кыргызчага которулганда туура эмес которулуп калган жерлери бар. Булардын баарын технический ката деп коет да, техникалык каталар эми котормодо. Анын баарын оңдоп койсо болот. Маани маңызында да каталар бар. Эми маани маңызын талкуунун ичинде дагы такталып бышыкталат деп ойлойм. Бирок түпкү маңызы багыты туура. Башкаруу системасы өзгөргөн да. Башкаруу системасындагы буга чейин мыйзамсыз иштер мыйзамдаштырылган атат. Мисалы мындай болчу да бизде. Мына биз 29 жылдан бери супер президенттик башкарууда жашап келатабыз. Мына Акаев супер президенттик башкаруу жүргүздү, Абыкеев супер президенттик башкаруу жүргүздү, Атамбаев ашкан супер президенттик башкаруу жүргүздү. Жээнбеков да супер президенттик башкаруу жүргүздү. Бирок баары тең мыйзамсыз түрдө жүргүздү. Алардын колундагы конституцияда башкача болчу. Маселен, мына Жээнбековдун учурунда, Атамбаевдин учурунда биз парламенттик башкаруудагы конституцияды кармап турганбыз. Бирок алар парламент никто болду да. Парламент чимкирик болуп атпайбы? Бүгүнкү мына тарай элек парламенттин аты ким? Чимкирик. Алар Жээнбековдун бир сөзүнө каршы, же Атамбаевдин бир сөзүнө каршы чыкты беле? Чыккан эмес. Бир министрдөстөрү коюшкан эмес. Бир чечимдөстөрү жеке кабыл алган эмес. Президенттин аппараты кабыл алчу да, ошону ура деп эле кол көтөрүп коюшчу. Бирок мыйзамсыз болчу бардыгы. А бүгүнкү баш мыйзамыбызда ошонун баары мыйзамдаштырылган атат. Конституция бизде эче хандар жашады. Кокон хандыгынан да күчтүү хандыкта жашап келгенбиз буга чейин. Эми чындыкка чыккан атат бардыгычы. А чындык болгондо эмне болот? Чындык болгондо жоопкерчилик болот. Биз ошол президенттен сурап алабыз. Сен жоопкерсиң депчи. А бүгүнкү президенттин эмне деп койчу эле буга чейин? Мен билбейм, мен мыйзам боюнча мен жооп бербейм буга дечи. Мыйзам боюнча премьер-министр жооп берет дечи, премьер-министр алып салчу. Эмне себептен бизде
30 жылдын ичинде 32 премьер-министр алмашты. Себеби баягы кыйынчылык башталып келатканда эле, мыйзамсыздык башталып келатканда, эл толуп келатканда эле премьер-министрди алмаштыра салат. Ушул акмак экен, иштебей атат, ушуну алмаштырып салыш керек деп элечи. Көрдүңбү? Балянын баары каякта. Ошондуктан жоопкер премьер-министр болуп эле премьер-министрлер садакага чабыла берчү. Эми бул баш мыйзамда андай болбойт. Бул баш мыйзамда президент өзү жооп берет. Ошол баш мыйзамдагы премьер-министрдин ыйгарым укуктары жөнүндө бир дагы сөз айтылып отур, анын бардыгы президент өзү дайындайт, президент өзү жоопкер. Президентке жооп берет. Жооп берет. Айтышыптыр да, бирок ошол жерде мындай да пикир айтып атпайбы? Бул бардык ыйгарым укуктарды өзүнө алып алды, демек бул баягы диктатуралык эмеге өтүп кетиши мүмкүн деген. Бул жоопкерчиликчи. Жоопкерчилик да, бул деген жоопкерчилик. Эми мындай да, буга чейин эмне тиги кайсы бир президент андай бардыгын алган жок беле? Президент кимди кааласа премьер-министр койчу, кимди кааласа кайсы министрликке койчу, кимди кааласа депутат кылчу, кимди кааласа депутат кылчу эмес. Туурабы? Атамбаев маселен ушул чимкирик парламенттин тизмесин өзү түзгөн. Бүт өзү түзүп, депутаттардын тизмесинин баарын өзү түзүп, өзү чечкен. Бүт иштеген министрлердин баарын өзү койгон. Ал эмне жалган беле? Кана кимиси чыгып айтат. Жок, мен Атамбаев эле министр болуп калгам, болсо Атамбаев жок эле, мен депутат болуп келгем деп айтсынчы ушу чимкириктердин ичинен бирөөсүчү. Андай эмес да. Бар Атамбаевдин кол алдындагы тизмеден өтүп келбеди беле. Анан бүгүн эмнени айтып атабыз? Мен ошого түшүнбөй атам да. Эми президент кам болуп алат деп, ай, ал буга чейин жазылбай, мыйзамсыз жазылган иштер мыйзамдуу түрдө жазылган да. Туура, мен бул жерден айрым талкуунун жүрүшүндө ойлорумду кошом. Маселен, премьер-министрдин институтун жоюш керек. Бүт президентке эле бериш керек. Премьер-министр болбош керек да. Вице-президент дегенди алып алып туруп, бүт чарбачылыкка толук жооп берсин. Толук жооп бергенден кийин. Анан парламентти бул жерде бул баш мыйзамда анча-мынча менин оюмча алсызыраак болуп калыптыр. Күчөтүш керек. Парламент күчтүү парламент болуш керек, күчтүү президенттик башкаруу болуш керек, күчтүү элдик көзөмөл болуш керек, анан күчтүү сот системасы болуш керек. Мына ушул 4 нерсеге биз таянышыбыз керек. Ошондо биздин баш мыйзамыбыз мыкты мыйзам болот. Анан эми биз хандыкты түзүп коебуз деген бул кыял. Андай кыял менен Акаев кыялданган, түзө алган эмес. Абыкеев кыялданган, түзө алган эмес. Атамбаев кыялданды, түзө алган жок. Жээнбековдун андай кыялга жетпей кетти. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда таш жетиштүү. Кыргызстандын эли болсо ишенип алган өзүнө. Кыжырына тийгенди алмаштырып койгонгочу. Биз эми буга чейин мына 15 жылда алмаштырганбыз. Андан кийин 5 жылда алмаштырдык, андан кийин 3 жылда алмаштырдык. Эми жыл сайын эле алмаштыра беребиз эгер кыжырыбызга тийсе. Темир тосмону болсо итак алып салды. Ошондуктан ал Кыргызстанда хам болом деп кыялдануунун да кереги жок. Эч убакта антип кыялданбаш керек. Андай ойду да мээсине албаш керек. Бийликке барган адамчы. Анткени кыргыздар башка элбиз. Ал балким башка бир кайсы бир улутта мен мындай бир сөз калгым келбейт, бирок коңшу кайсы бир улуттарда андай идеялар, андай кыялдар ишке ашышы мүмкүн, бирок Кыргызстанда андай ишке ашпайт.